анан үйдүн баары жараксыз абалга келди, үйдүн баарына толду, өзүбүз эптеп акырын кутулуп чыктык баягы Кудайдын барманы менен. Ошо каты сел болду, андан мурун 1-3 күн катуу жанжаган. Ошондо сел болуп, биздин ошо өйдө жагыбызда көпүрө бар да, боякта көпүрө бар, ошо көпүрөнүн эле нугунда экенбиз да биздин үйүбүз. Анан чоң сел келип, ошо үйгө кирип, анан мына биякта бул хозпостройка баня-саняларыбыз бар эле, ошону каптап, анан үйгө чейин кирип, бул дарбазанын бояк чоң эмесин жулуп кетти да. Нуктары турат, мына боякка чейин келди, тет ар жактын баары келди, тетиги 1 метрдей болуп атат да даже. Анан мына биякты каптап, бүт бир 4 метрдей узундукта акты, бийиктиги 1 метрдей болду. Боякка кирип, мына биякта кичине эмебиз бар эле, баягы бесет көңдөнгөн. Ошону бүт баарын каптап, бияктагы болгон оокаттын баарын агызып, мына биякка чейин. Анан бул темир эшигибиз бар эле. Ушуну жулуп туруп, анан үйгө 1 метрдей суу кирди. Камсыздандыруу уюмуна чоң рахматымды айтат элем. Себеби деген ошолор биринчилерден болуп, мына эртеси эле келишти. Жардамдарын берип, момундай документ даярдайсыңар, жардам буюрса болот, капа болбогула, жардам беребиз деген жакшы сөздөрүн айтып атты. Анан ушу камсыздандыруу, мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна 500 000 алдык. Буюрса мына бул үйүбүздүн строй материалдарына да жетип атат. Анан элдер ушу түшүнүү менен кабыл алып, бүт баары ушу камсыздандырса, эми мындай кырсык болбой эле койсун. Анан болуп калса кичине жардам болот. Бул да аябай чоң жардам да. Мына биз алып, мына кирпичибизди алып, цементибизди алдык дегенде, анан боякка эми заманбап баягы селге туруштук бере турган, сейсмологиялык бир эмелерге туруштук бере турган бир жакшы бир снип менен үй салып атабыз. Буюрса бүтүп калар эми бул үйүбүз дагы.